Алгач өлкөнүн бардык аймагынан сынакка катышуучу өспүрүмдөр үчүн тандоо туру өтүп, анда балдар видео аркылуу аткарган ырларын жөнөткөн. Арасынан 13 талапкер тандалып, бүгүнкү финалга чакырылды. Анда Нарын облусунан келген Ислам Асылбеков да бар. 13 жаштагы жаш талант буга чейин да көптөгөн кароо сынактарга катышып, бул жолу эл аралык деңгээлде өзүн сынап көрүүнү чечкен. Бүгүнкү конкурска Муслим Магомаевдин «Синяя вечность» деген ырын алып келдим. Экинчи ырым болсо эне жөнүндө балада. Сынакка катышууларда ырларды агайым тандап берди. Сынактын шарты боюнча алгач кыргыз тилинде, андан кийин талапкердин тандоосу менен башка тилде чыгарма аткарылат. Аларды электен өткөрүүгө калыстар тобунун башында композитор Муратбек Бегалиев, Асель Турдалиева, Жейдеш Идрисова, Кайрат Примбердиев, Бек Исраилов жана Юля Руцкая бар. Абдан чоң 32 жылдан бери өтүп аткан фестиваль Славян базары. Бул конкурска барып катышыш, ошого жетишиш деле бул мындай оңойго турбайт да. Биздин балдарга, биздин жаш таланттарга бул абдан чоң мотивация. Ал жактан алып келген сыйлыктар бул мындай кандай абдан чоң баага турат да. Быйылкы сынакта дүйнөнүн 5 континентинен 70тен ашык мамлекеттердин мыкты ырчылары катышат. Бардык мамлекеттер апрелге чейин катышуучулардын тизмегин бериши керек. Бир жумалык музыка майрамында чоңдор, балдар арасында кароо сынактар, көчө театры, кино, музыка аспаптарда ойноо жана башка көптөгөн багыттар боюнча түрдүү иш-чаралар өтөт. Буга чейин да Славян базары сынагына Кыргызстандын атынан бир канча өнөр инсандары катышып, алдыңкы орундарды алып келишкен. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.